Административдик реформадан кийин Ош облусундагы 91 айыл аймак 61ге кыскарат. Райондук маанидеги 3 шаар болот. Маселен Өзгөн районунда учурдагы 19 айыл аймак 12ге кыскарат. Учурда айыл аймактардын аталышы тандалууда. Чакан, калкын саны аз, 1 айылдан же 2 айылдан турган айыл өкмөттөр болгон. Негизинен ошолор ирилешип атат. Ошонун негизинде ушундай кыскаруу болду. Ал эми кыскартылган айыл өкмөттөрдө жанагы штаттыктагы кыскаруулар болот. Бирок ошол эле кезде жаңы бул реформанын алкагында айыл өкмөттөрдө жаңы штаттык түзүм түзүлөт да. Алардын штаттык бирдиктери дагы көбөйөт. Ал эми Ноокат районундагы 16 айыл өкмөт 13кө кыскарат. Калкынын саны боюнча көптөлген Кара Суу районунда 16 айыл өкмөт бар. Алар 10го кыскарууда. Эң көп кыскартуулар Алай районунда. Мында 14 айыл өкмөттүн тең жарымы кыскарып, 7ге азаюуда. Мисалы, бир кичинек айыл аймак бар да. Калкынын саны 1000ге жакын, бир 3000ге тегерегинде. Ал жерде бир кен чыгат. Ошол жерден кен чыккандан ошол пайданы ошол эле айыл аймактын аз калк саны көрүп жүргөндө, бирок ошол эле кезде жанында жайгашкан башка айыл аймактар алардын да жолунан өтөт, мисалы машиналар. Ошол жерден жүк ташылат, ошол кенди пайдаланган ташыган эмелер, машиналар ошолордун да жолунан өтөт. Мисалы зыяны да аларга тийиши мүмкүн, бирок пайдасы тийбей келген да. Мисалы ошондой ресурстарды ошол пайдасы көбүрөөк элге жетсин деген максатта бул жердечи. Каракулжа районундагы 12 айыл өкмөт 7ге кыскарат. Ал эми Араван районундагы 8 айыл аймак 6га азайса, алыскы Чоң Алай районундагы айыл өкмөттөрдүн саны өзгөрүүсүз калууда. Чоң Алайда болгону 3 айыл өкмөт бар. Азыр аймактык реформабы майдаларды бириктириш керек. Көп жагынан эконом болот. Жерде проблема жок. Ген байлыкта проблема жок. Ал ген байлык бул мамлекеттикке. Ал бир айылдык эмес. Ал бир айылдын байлыгы эмес, ал мамлекеттин байлыгы. Мамлекет аны кимге берет, кантип иштетет, кайсы инвесторго берет, аны мамлекет өзү чечиши керек. Ал мисалы 2 айыл өкмөттү бириктирип койсо, жер мурдагы бойдон эле калат да. Жерин кайра бөлүп туруп, кайра кошуп туруп, кайра бөлбөйт да, мисалычы конфликт чыкты. Ар ким өзүнүн ээлеген жерин үлүшү менен кала берет. Болгону 2 айыл өкмөт эмес, 1 айыл өкмөт болот. Бул жерден бюджетке эконом болот. 2 айыл өкмөт минген Ниванын бирөө жоголот, бирөө калат. Бул жерден эконом болот. Садыр Жапаров Кыргызстанды 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасына былтыр октябрда кол койгон. Анда аймактык реформа жүргүзүү маселеси да каралган. Ош облустук өкүлчүлүгү даярдаган долбоор министрлер кабинетине сунушталып, жогорку кеңешке талкууга коюлат. Реформа президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.